Бир командага 500 миң же миллион берсе эле команда болуп келе берет экен. Болду. Ал максаты же анын келечегинде карабайт. Чейин болот деп, жер улак болот деди да. Биз эмне кылышыбыз керек? Көкбөрү федерациясынын атынан көкпар боюнча чемпионат өткүздү. Бул эми кандай дейсиз? Катачылык болду. Туркияда эгерде көкпар дагы көкбөрү да боло турган болсо, түкү тери тайгазанда андай нерселер жок. Бирок көкпар чабабыз деп мажбур кылып атат бардык адамда. 2013 көкпар боюнча Азия чемпионаты башталып атканда башталып атабы же ага чейин эле башталганбы? Азыркы мыкты мына Курманбек, Турганбек деген балбандар эмне үчүн көкбөрү ойнобош керек? Негизги маселе деп ошону айтып атасыз да, туурабы? Бирок атын көкпар кылып коет. Ошол жерден менин оюмча ээрге кыйшык отурулган. Демек азыр баягы эрте жоопту бербей туруш керек. Бербеш керек. Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн кичине формат башкачараак маек кылалы деп чечтик. Негизи эле Көкбөрү жаатындагы кенен бир маек тарыхка да кайрылабыз. Айтор ошонун баарын көркөмдөп бизге казып чукуп айтып берчү жанымда маектешим турат. Рамис мырза Кудайбергенов 2013-2018 жылдары Талас Көкбөрү федерациясынын вице-президенти, 2016 жылкы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көкбөрү боюнча башкы калыс. Айтор бул кишинин көкбөрү боюнча биографиясы өтө чоң. Көп учурда өзүнүн пикирин да катып жүрөт. Көпкө ийге келтирип атып Рамис байкебиз студиябызга да келди. Куш келипсиз. Рахмат. Көрүшкөнүмө кубанычтамын. Рамис мырза, суроо эми мындай. Кенен кесир эле сүйлөшөлү. Өзүңүздүн негизи эле экөөбүз көчөдөн жолугуп калганда, талаадан жолукканда аябай көп бир энергия менен, бир ой толгоо менен жүрөсүз, дайыма бир жаңы идеялар менен жүрөсүз. Бүгүн ошолорду колдон келишинче бир төгүлүп ачылып айтып бергенге аракет кылыңыз. Аракет кылабыз. Сөздүн башында болсун эми акыркы жаңылыктардан эми биздин Көкбөрү жаатында Норус турнири келе атат алдыда. Өзбекстанда дагы турнир болот деп атабыз. Ага чейинки мына жаңы жетекчилер келди ошонун алдында. Биз көптөн бери эле Көкбөрүдө эми баягы реформаларды кылыш керек деп сөздөрдү кылып жүрбөйбүзбү? Кандай жаатта аракеттерди кылыш керек? Батыл кылчу тапшырмалар эмне болуш керек деп ойлойсуз да? Эми Көкбөрү азыркы тапта жакшы өнүгүп атат. Көбүн эсе ушул командалары жетектеп жүргөн, облустардын федерацияларын жетектеп жүргөн адамдардын салымы чоң болуп, баягы азыркы Көкбөрү келе атат. Анан эми негизи башкача бир деңгээлге чыгыш үчүн албетте эң биринчи мамлекеттен колдоо керек. Мамлекет өтө чоң салым кош керек бул оюнга. Бардык тараптан анын баарын майдалап айткан кажети жок. Анан азыркы федерациядагы буга чейинки кылынбай жүргөн көп иштерди кылыш керек болот. Ага эрк керек. Аракет кылса боло турган эле иштер көп. Мынакей негизи Өзбекстанда Норустан кийин турнир болот деп айтылып калды. Биздики расмий түрдө дагы Озеки түрдө деп атат, чакырды деп. Озеки түрдө чакырды болот. Эми аякта бир эле нерсени ачык айтышты. Чийин болот деп, жер улак болот деди да. Биз эмне кылышыбыз керек? Көкбөрү федерациянын аркасынын аты менен барышыбыз керекпи? Барбай коелу десек, бир чети Өзбекстан бизге келип жүрөт. Анан баягы жакшы мамилени дагы жоготуп алабызбы деген турат. Экинчи жагы баягы эле принципиалдуу көз карашты болуп турат. Эмне кылабыз? Эми Самат мырза мындай да, бизде азыр мунугу мындай бир мамиледе мындай чынчылдыкка өтүш керек болуп калды. Ким кимди чакырып атат? Кайсыл федерацияга чакыруу жөнөтүп атат? Ушул жактарын такташ керек болуп калды. Анткени бизде азыр аралаш. Мисалы Көкбөрү федерациянын атынан деле көкпар болуп кетип атат. Ошол Өзбекстандагы азыр Кубкари федерациясы кайсы федерациясы чакырып атканын мен билбейм. Бирок ошолордун баарын тактап, ким менен аласа бересе кылыш керек, ким менен мамиле кылыш керек, ошолорду такташ керек дейм да. Бул жерде бизде көбүн эсе бизде өзбек туугандар чакырып атат, бизде казак туугандар деп эле негизги маселелер калып кетип атат. Ошону биз ушул убак келди, ким кимди чакырып атат? Ошол талаада иш жүргүзүш керек деп ойлойм да. Анткени эгерде бизди Өзбекстандагы Көкбөрү федерациясын жактаган тарап болуп, ошондой федерация бар болгон болсо, анткени бизде мына көбүнчө баягы Көкбөрү федерациясы 2011-жылы түзүлгөн да. Бирок ошол аймакта облустун башка мамлекеттер өздөрүнүн атын коюп улуттук
федерация ачып алган да. Бул дагы баягы улутчулдукка бир аз алдырып, болбосо көк бөрү десе, көк бөрү федерациясы ачылыш керек эле, максатка ылайык, баягы эл аралык практикага ылайык. Көк бөрү федерациясы ошо Казакстанда ачылыш керек эле, Өзбекстан, Тажикстан. А бизде ошол жакта өздөрүнүн баягы улуттук оюн атын коюп туруп ачып алышкан. Анан көк бөрү федерациясы эл аралык болгону менен ортолорунда бир аз кайчы пикирлер болуп атат да. Анан бизди бүгүн ким чакырып атат? Эгер чында бизди көк бөрү федерациясын колдогон, биздин оюнду колдогон жамаат чакырып атса, албетте аларга тиешелүү жакшы жооп берсе болот. Бирок бизди эч ким билбеген, ким чакырып атканын билбеген бир булактар чакырып атса, аны ойлонуш керек. Бирок баягы принципиалдуу маселе, баягы эле сиз негизги маселелер калып кетип атат деп атпайсызбы? Түпкү тери Тайгазанда негизги маселе деп ошону айтып атасыз да, туурабы? Ошондо деле мейли баягы өздөрүнүн расмий эле федерациясы чакырып атат болуш керек, бизди чакырып атканга жараша. Ошол эле принципиалдуу маселелерде эмне кылабыз эми? Эми Самат мындай да, мен жеке оюм, биз эми кыргыз калкы айкөл экенбиз да. Көп жерде мейли деп эле. Анан бул жерден туура түшүнүш керек да, биз көп жерден моногу Орто Азиянын эли улутчулдук алдырып жиберип атабыз. Улутчулдуктун негизи чектен ашканы зыян. Чектен ашкан улутчулдук жакшылык эмес, алып келбейт. Мунун да чеги болуш керек. Мисалы караңыз, Көк бөрү федерациясы 96-жылы бизде түптөлдү. 2001-жылы эл аралык федерация курулду. Бирок ошол эле убакта мисалы биз Тайгазанды негиздеп аткан адамдардын ниети бул оюнду улуттук оюндан дүйнөлүк спорттук түрүнө айлантабыз деген максат болгон да. Бул жерде бир гана биз кыргыздын оюну деп мактаныч максат болгон эмес. Ошо бардыгынын башын бириктирип, кыргыздын ичиндеги улуттук оюндардын башын бириктирип, Орто Азиядагы элдердин башын бириктирип, бир дүйнөгө бир улуттук спорттун түрү катары алып чыгабыз деген максат болуп, ошол иш уланган. 2001-жылы эл аралык федерация түзүлгөн, Көк бөрү деп. Бирок мына 2013-жылы Казакстан көкпар боюнча чемпионат Азия өткөздү. Бирок Көк бөрү федерациясынын атынан көкпар боюнча чемпионат Азия өткөздү. Бул эми кандай дейсиз? Катачылык болду. Ошол сыяктуу азыр Көк бөрү Өзбекстандын позициясын биз так билбейбиз да. Мисалы, көчмөндөр боюнча дагы суроо болгондо мына Бишкекте чогулушканда баягы бүт делегаттар болот. Шерниязов агабыз бар эле Көк бөрү болуп чабыла турган болгон. Андан кийин Өзбекстанда Ташкентте өттү, ал жак. Анан кийин Астанага барганда өзгөрүп кетип отурат мунун бардыгы. Бул деген баягы улутчулдук сезимдерге алдырып эле көк бөрү жаман, көкпар жакшы. Азыр маселе көк бөрү менен көкпар болуп калды. Өзбек бир туугандарыбызга дагы ошол болуп калды. Анткени мындай да, Өзбекстанда дагы, Тажикстанда дагы алардын улуттук спорт, улуттук оюну бар. Өзбекстанда купкари, улок купкари деп коет. Өздөрүнүн салттуу оюну, ал канча жылдык тарыхы бар, аны Кудай билет. Өзбекстанда бускаши. Тажикстанда бускаши, фарс элдеринде бускаши деп чабат. Бускаши деген которгондо көк бөрү деген сөздү берет мааниси. Өзбекстанда көкпар, жаппай көкпар деп коет, улуттук оюну. Бизде деген улак тартыш деп. Көбүнчө мына чүйүн өзүнчө баары өзүнчө болгон, ушунун баарын бириктире турган көк бөрү болгон да. Көк бөрү бул биздикилер туугандарыбыз атына эле жабышып, баягы кыргыздын аты болгон үчүн, бирок заты башка, оюн башка, баарыбыздын башыбызды бириктире турган оюн эле да максаты. Бирок азыр бизде Өзбекстанда мынакей кайсыл федерация иштеп атат, эмне болот билбейм, бирок мен жеке оюм азыр биз өзүбүздүн көк бөрү менен көкпарды так жолугуп, алардын өнүгүүсү казактар менен бир отуруп, экөөнүн тең өнүгүүсү кандай болот сүйлөшүп алгандан кийин анан мындай чакырууларга жооп бериш керек деп ойлойм да. Демек азыр баягы эрте жоопту бербей туруш керек. Бербеш керек. Эмне дегенде мындай болот, Самат, караңыз, мына быйыл көчмөндөр оюну Кудай буйрса болгон жатат, Көчмөндөр оюну эми мындай экен да, Самат, мен казак элин сыйлайм. Казак элинин көк бөрү жамаатында мыкты инсандар өтө көп. Баягы улутчулдукка кээде алдырып атабыз. Мисалы, Кудай бирөөгө бир нерсени берет экен, бирөөгө бир нерсени бербейт экен. Казак бир туугандарыбызга байлыкты бериптир, башка нерсени бериптир, бизге идеяны бериптир. Мына көчмөндөрдө оюндарда кыргызстардын идеясы менен ишке ашып, мына 3 жолу өттү. Эми ал жерде мынакей кыргыз өзүнүн улуттук оюну катары көк бөрүнү киргизген. Эми мына Туркия мамлекетинде өтө турган жерде дагы эми баягы казак бир туугандарыбыз барып алып, көк бөрү травма опасный, травма көп болот, оюнчулар жаракат алат деп бир терс жактарын айтып, мен алга да токтолом экен, андай нерселер жок. Бирок
көкпар чабабыз деп мажбур кылып атат баардык адамда, федерацияларда. Бул дагы адепсиздик. Бул баягы сыйлабастык болуп атат кыргыз элине. Анткени көкбөрү болуп кирген оюн тура бериш керек. Сен өзүнчө оюнду сунуш кыл, казак бир тууганым. Көкпар деп киргиз. Анан кайсыл эл кайсыл оюнду чабат өзү билет. Балким экөөнү тең чабаттыр. Бере турган суроо. Акыркы ошо курултайда Кыргызстандын көкбөр федерациясынын съездинде сиз мен эфирден көрдүм. Сиз сунуш киргизип атасыз. Биз көкбөрүнү өзүнчө бөлүп алып кетишибиз керек. Көкпарды чаба берсин. Биз көкпарына деле бара беребиз, и көкбөрү боюнча да бара беребиз деп. Канчалык реалдуу ушуну кантип ишке ашырсак болот? Кудай буйруса, Самат, менин көзүм жетет буга. Муну уюштурса болот. Бул мындайда самбо менен дзюдо федерациясы экөө бөлүп иштегендей бөлүнүп. Мындай карасаң окшош эле. Же болбосо мини футбол менен футзал деген бар, билесиздер. Футзал негизи биринчи чыккан, кийин мини футбол чыккан. Экөөнүн айырмасы бир аз эле, бирок экөө эки ассоциация болуп эки бөлүк ойношот. Айырмалары бир аз гана, аны көптөр билбейт дагы. Ошол сыяктуу азыркы көкпар менен көкбөрүнүн айырмасы чоң. Мисалы, эми чынын айтыш керек, азыркы көкпар биздин көкбөрүдөн чыккан оюн. Болбосо казак бир туугандарыбыздын салттуу оюндарын биз да тарыхты мурда аксакалдардан сураганбыз, азыркы көкпарына окшош эмес. Көкбөрүдөн чыккан оюн азыркы көкпары эми окшош болбой калды. Бул жерде айырмасы атында, мурда болсо биз атында гана айырма деп жүрсөк, азыр оюндун жүрүшү башкача болуп калды. Оюндун жүрүү узактыгы башкача болуп калды. Анан эң негизгиси тайгазан жок, бар болуп калды. Тайгазан боюнча дагы Кудай буйруса кеңири токтолобуз. Эмне үчүн тайгазан болгонун дагы негиздөөчүлөрдүн жакшы ой пикирлери бар ичибизде. Анан мындай карап көрсөк, баягы эки башка оюн болуп калды да. Муну эми өз-өзүнчө кылсак, мисалы, Туркияда эгерде көкпар дагы көкбөрү да боло турган болсо, бир эле барган делегация, бир эле команда эки оюнду тең ойноп койсо болот. Не проблема? Бир тууганчылык кылып. Обязательно сөзсүз бирөөсү калыш керек, бирөө жок болуш керек деген болбойт да бул. Экөөнү тең ойнойсуң. Ошол эле убакта биз мисалы келсин казак бир туугандарыбыз Кыргызстанда көкпар федерациясын ачсын. Биз барайлы Казакстанга көкбөрү федерациясын ачайлы. Эки оюн эки өзүнчө кете берсин деген максат ошол болот. Мисалы бизде азыр Өзбекстанды ийге келтирсе болот. Казангач келип эле жүрүшпөйбү бизге көп эле жолу. Россия бир нече команда чыгып кетиши мүмкүн Казанга. Эми бул жерде мисалы Тажикстанды айта албайм. Эми ал жак менен деле сүйлөшүү, бирок Турцияны менимче аякты деле көндүрсө болот болуш керек да. Бандык кыргыздар бар да канчада. Бирок бул Казакстанды ошол жактан бир команда чыгышы канчалык реалдуу? Эгерде биз мисалы макул болуп көкпарга бир команда жөнөткөн маалда деле ал жактан чыгышы канчалык реалдуу? Самат, мындай, Кудай буйруса, өмүр берсе баарыбыз көрөбүз. Кыргыз жок, казактын көкпары өнүкпөйт. Мен муну кесе айта алам, Кудай кечирсин, текебирликтен. Казак жок, Кыргыздын көкбөрүсү дагы жогорку деңгээлге көтөрүлө албайт. Мен бул 2020-жылы пандемиянын астында казактардын эң мыкты жанагы бир функционерлердин бирөөсүн мен жолуктум, Казакстанга барып, конок болдук, 3 адамдын бирөөсү. Ал айтат бизге, Венгрияга бардык, Францияда иштеп атабыз, анан Афганистан, көп мисалдарын келтирдим. Көкпардын келечеги зор болот деген маанини айтты окшойт. Ошол убакта көкбөрүнүн эмне үчүн көкбөрү тайгазандан баш тартканын айтты, аргументтерди келтирди, бирок бир аз дискуссия болду. Анан мындайда мен ага айттым да, ага дедим. Эсиңизде болсун, казак жок, кыргыздын көкбөрүсү деле өнүкпөйт. Бирок кыргыз жок, казактын көкбары да өнүкпөйт дедим. Моюндайсыз бизде, моюндайм деди. Эмне дегенде Европага барып азыр аракет кылышып атат, мындай да, Самат. Сиз спорту жакшы түшүнгөн адам катары. Биздин аттарыбыз бул көкбөрү дагы, көкпар дагы контактный вид спортуна кирет. Өтө мындай жесткий, опурталдуу. Бул оюндардан кийин албетте аттардын да, балдардын да ден соолуктары, маанайлары башкача болот дагы. Булар биринчи эле аттар ветеринардык осмотрдон, көзөмөлдөн өтпөйт. Европада билесиздер, ал жакта адамдан дагы малдын коопсуздугуна көп аракет кылышат. Анткени мал, жаныбар айта албайт дейт экен да. Адам эрежесиз урушка деле түшсө деле ал айтат, өлүп кал, канча адам өлүп атат аякта. Бирок булардын түшүнүгү ошондой экен да. Мен айттым, ага сенин оюнуң аякта эч ким колдобойт.
десем башын жерге салып калды. Чында эле ошондой болот. Элестетсеңиз, сиз Францияга барып самолет менен аттар жүктөп $200,000 ушул границадан өтүп бири-бирибизге ойной албай аткан оюнду Европага барып ойнош эми бул жомок да. Бул баягы кыял десек болот, баягы Казакстанда акча көп да. Ошол акча көптүгүнөн улам ар кандай кыял келип атса керек. Бирок буну реалдуу ишке ашырыш оор болот. Мисалы, бир мамлекет конкурга же ВСКга, олимпиадага бир атын алып барыш канча проблема болот. А 12 атты жүктөп жүрүш. Андан дагы оюн бул Европада колдоо таппайт деп мен жеке бул субъективдүү оюм. Анткени ал жактагы ветеринарлык көзөмөлдөр аябай мындай дыккаттык менен текшерилет дагы биздин аттардын көп өтпөйт. Анткени бул контактный вид спорту болгондон кийин албетте жаракат алат. Аттагы, баладагы бул айдан ачык көрүнүш. Бирок бул деген сөз мына биздин казактар мынтип атат да, өлүм болот экен. Тайгазанга, Кудайга шүгүр, тайгазанга бир дагы урунуп адам өлө элек. Ат өлө элек. Аналар айтат да, аттардын көбү тайгазанга токтогондо буттарынан кетип атат дейт. Мен муну дагы ачык айта алам. Аттардын буту тайгазанга мына 12 жылдан бери жүрөбүз практикадан. Тайгазанга токтоп буту кете элек. Аттын буту дайыны жоктон жана оюн талаасы оор болуп, ысык көлдүкүндөй болгон жерлерден кетет. Тайгазанга токтоп бир да аттын буту кетпейт. Баягы казак бир туугандарыбыз келтирген аргументтердин бирөө да суу кечпейт. Болгондо бул жерде улутчулдук маселе болуп атат. Кыргыздын оюну деген сөйлө, бирок кыргыз дагы мен бир кайталап айтам, биздин ата-бабалар данышман болгон. Казактан өзгөчөлөнөйүл деп бул оюнду ойлоп чыккан эмес. Алар автордон мына мен Темирдүү Шекеев агабыз менен чогуу артынан жүрүп сабак алып, көп пикир алмашып калган адам катары, ал адамдардын ою мындай болгон эмес. Алар ушул спортту бардыгы ушул элдин башын бириктирип, дүйнөлүк бир спорттун түрүнө айлантабыз деген, улуттук оюндан дүйнөлүк спорттун түрүнө айлантабыз деген максатта иштешкен. Булар, а бизде болсо казак элинен айланса болот, мыкты адамдар көп көкбөр жаатында болгондо саясатчы, балким 5 адам, 10 адамбы ошол улутчулдук сезимдерге алдырып, биздин баягы көкбөрү оюнун мындай чогуу өнүктүрүштөн баш тартып, өзүнчө жол тандап кетти да. Болбосо бул жерде эч кандай бир спорттук жактан дагы Казакстан менен Кыргызстандын оюн айтсак дагы алардын тарыхы да кенен. Казак бир туугандарыбыз Союздан баштап казак-кыргыз оюну болгондо, мен азыр сүйлөп атканда көк бар жөнүндө элдер ойлоп калышы мүмкүн, казак тарапка көбүрөөк сын пикир айтат. Жок, мен муну калыс тарыхын айтайын. Тарых айтып аткан кезде адам өзүнүн оюн айтпайт. Союз нумалында да казак бир туугандар утуп турган кыргыздарды. Кыргыздар да утуп турган, Союз нумалында 4 мамлекет чап чыккан, көбүнчө Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан. Көбүнчө казак бир туугандар утуп турган. Ошол казак бир туугандарыбыз башкарып турган. Кайсынча улак чыгат, кандай эреже менен ойнолот, так эреже болгон эмес ал убакта. Бул Союз маалында. Союз маалында. Ошол убакта даже мындай айтайын дегеним, Эзенкул, биздин Садык деген кыргыз эл суктанган балбандар бар. Өтө. Бирок алар суктангандагы балбан болгон, ал казак болгон. Абилхан деген атабыз бар. Азыр тирүү, мен ал кишиге бир Казакстанга барсам зыярат кылсамбы, ал киши менен пикир алмашсамбы деп жүрөм. Ушундай келишкен балбан болгон дейт. Бою 1.90-дун тегереги, салмагы 110 килограмм, бир майы жок. 65 килолук текени дейт, эки кол менен эңкейип, эки ширактан алып базып оюн көрсөткөн адам да. Мына ошентип кыргыз, казак бир тууган болуп эле чабып келишкен Союз нубагында деле. Эч убакта ошол убакта казак бир туугандарыбыз каалаганын кылса да кыргыздар барып силер казак мынтип атасыңар деп айткан эмес. Сонун болгон. Анан кийин ал оюндар чындап заманбап оюндардын талабына жооп бербей калды. Жок, мына мындай болот да. Сиз айткандай эле чогуу эле ойноп эле келгенбиз. Акыркы мисалы үчүн 2018-жыл болгондо так ажырым болгону акыр аягы ошол жака мисалы үчүн жетүүчүгө жеткендей болду да. Ушундай бир мындан ары көрүшпөйбүз деген маанидечи. Бирок ошого чейин ажырым кайсы жерден башталды? 2013 көкпар боюнча Азия чемпионаты башталып аткандан башталып атабы же ага чейин эле башталганбы? Эмнеден башталды? Бул ажырым оюн негизи казак бир туугандарыбыз мына биздин 97-жылдан баштап бизге келе баштаган. 97-жыл алгач мына Мерке калаасынын, Кордайдын командалары келип жүргөн. Анан эң биринчи чоң деңгээлде Манас Фест деп 97-жыл оюн өткөн да. Ошол жерге да Чимкенттин, Тараздын командалары ойноп кетишкен. Ажырым ошол атынан башталды да бул оюндун. Көкбөрү деп алар кыргыздыкы деп эле башында эле бул оюнду казанга тайгазанды эреженин баарын казак бир туугандарыбыз кабыл алганда эле көкпар деп туруп кабыл алышкан.
Эми баягы бизде мисалы мындай да, бир хоккейди биз өзүбүзчө кыргызча ылайыктаган жокпуз атын. Же футболду ылайыктаган жокпуз. Эми үчүн ал күчүбүз да жетпейт, экинчиден ал оюн биздики эмес болгон үчүн. Бул жерде улутчулдук сезимдери басымдуу кылып кетет дагы. Биздин оюндун баардыгын кабыл алат казак бир туугандарыбыз. Бирок атын көкпар кылып коет. Ошол жерден менин оюмча ээрге кыйшык отурулган казак бир туугандар. Андан кийинки оюндар боюнча келатсак, жакшы оюндар болгон. Казак менен кыргыздын ортосунда оюндар тең-тең эле болуп келген курама командаларын. Мен эгер оюндарга кайрылсак, 2001 жылы эл аралык Ататүрк турнири болгон. Ошол жерде кыргыздар казактарды 11-0 уткан. Эсеп, мынтип атпайбы көптөр 2016 жылы казактар келди дагы өтө ири эсеп менен утулуп калып, анан Тайгазандан кыргыздарды ута албайына көзү жетип, анан башка оюнга кетип калышты деп атпайбы. Мен бул оюнга кошулбайм, бул ойго. Казактар бизди Тайгазандан да утуп келген. Казак бир туугандар. 2001 жылы биз 11-0 утабыз буларды. 2002 Ататүрк. 2002 жылы президенттин кубогунда ал убакта формат ушундай болгон, курама командалардын ортосунда болгон. Ал жерден казактарды биз 9-3 утабыз. 2003 жылы президент кубогуна дагы казак бир туугандар келет. Ал жерден эсеп 1-10го биз утабыз дагы. 3-0 болуп атабы. Андан кийин 2004 жылы президенттин кубогуна келет булар. Казак бир туугандарыбыз 6-5 эсебинде бизди финалда утуп кеткен. Жок, ушинтип эле ойноп жүрчү эмес. Ойноп жүргөн ушинтип эле. 2004 жылы Евразия кубогу болгон, Аулиата деген жалгыз эле команда чыгып туруп, биздин курама команданы 12-0 утуп койгон. Эми муну кыргыздын күйөрмандары да билиш керек, тарых. Кээде биздин күйөрмандарыбыз аша чабып эле кыргыздар мындайбыз, тигиндейбиз деп, жок. Казак бир тууганда мыкты. Казак бир туугандарда акча да көп, ат да көп, көкбөргө кызыккан адам көп. Аны мисалы азыр казак бир туугандарыбыз, мен ойлойм да, булардын көбү баягы саясаттын курмандыгы болуп атат да. 5-6 кишинин айынан миллион деген көкбөрүгө кызыккан казак бир туугандарыбыз азыр биз менен мамиле болбой атат. Болбосо мына сен дагы, сиз дагы, мен дагы өмүрүбүз барда көргүбүз келет казак менен кыргыздын оюн. Бул өзү казактын ичиндеги, кыргыздын ичиндеги дагы мамилелерди оңдогонго түрткү болмок бул курама командалардын ортосунда оюн. Анан келет 2003-2, 2008, 2007 мен эсимде жок. Астанадан биздикилер утулуп калышкан. 3-3 болот. 2013 жылы мынакей Көкпар федерациясы деп мына бул жерден дагы казак бир туугандар бир аз адепсиздик мамиле кылды. Эл аралык федерация көкбөрү болуп турса, булар Көкпардан Азия чемпионатты өткүзүп койду. Эми бул жерде мындай да, бул жерде мен айтып атканда 1-3-4-5-6 эле кишинин саясаты. Калган казак элинен айланса болот. Болбосо эл аралык федерация көкбөрү болуп турса, Көкпардан чемпионат Азия өткүзүп койду. Барбашыбыз керек беле? Барбашыбыз керек деп мен жаш бала элем айттык, бирок ал убакта биздин кыргыздар айкөл эле экенбиз да. Кой. Эми бир тууган казак бир туугандар ушинтип чоң оюн өткөзүп атса, барып коелу, колдоп коелу деп мына ошол жерден дагы кемчилик кетти. Негизи бул ушуга эле келаткан самат. Оюндун баары. Андан да тышкары мына ошентип 3-3 болду. Андан кийин бизде ошол жак 2013 утту. Кийин биз 2016 уттук. Тайгазанда негизи казак менен кыргыздын ортосунда эсеп 4-4 мен эсебим боюнча. Бул тарых булактарынан, бул ишеничтүү тарых булактарынан алынган маалымат. Ал эми клубтарга кайрылсак, биздин клубтар 2 жолу барып казактарды утуп келген. Биринчиси 2002 жылы Алматыда болгондо Рассвет командасы бир Волга машинесин утуп келген. Андан 2012 жылы Кабылан командасы утуп келди. Булардын клубтары бизге келип Ысык көлдө эл аралык оюн болгон 2002 жылы ошол жерге келип утуп кетишкен. Анан мен бул ажырымдар каерден болгонун айтайын десем, мен ой жүгүртсөм, азыр дагы ой жүгүртүп атканда ойго келип атат да, бул казак бир туугандарыбыз башынан эле бут тозуп келген командаларына. Мисалы, Асанбай Аскаров деген эл аралык оюн өтөт, баарыбыз билебиз, ноябрь айында. Бизден Таластан Ойгайың деген команда жылда барат. Алар анткени эл аралык статуска жеткизиш үчүн белдешти. Башка жактан командалар чакырганга мажбур. Анан биздин команда чакырып эле, барып эле, алар мындай эле начар эле команда менен барып утулуп келишпүрчү. Бирок биздин кыргыз тарап айкөлдүк кылып бир дагы федерацияларга тыюу салган эмес. Бирок мен мына тарыхка көбүн 2012 жылы президенттин кубогу болуп, ошол жерде Чучугулак кармалып атканда Темир Дүйшекеев агабыз рахматуллах тирүү эле айтып калды: "Ай, 8 командабыз, 9 команда, 9 командабыз, 10 команда кел атат. Мынакей границага жакындап калдык" деп атат. Казак бир туугандар, Алматынын командасы. Биз аларга Чучугулак тартып берели деп калды. Анан ал жерде Чучугулакталар айтты: "Ал өзү жок болсо кантип тартабыз? Эртең келбей калса" деди. "Жок" деди, "чалып көрүштү дагы, мына келебиз" деди. Чучугулак тартылды, эртесин келбей калышты. Жооп кандай болду? Жооп биздин федерация уруксат бербей койду. Границадан өткөнгө деди. Клубка. Көрдүңүзбү? Бул мындай саясий.
Саясий бир 5-6 кишинин курбандыгы канча адамдар болуп кетти. Болбосо мындай да Саламат, биз элибиз, кыргыз эли да, казак эли да оюнду, бул жөн эле оюн экенин түшүнүш керек да. Бул оюн да жөн эле. Бул жерде бир улутту бир басмырлоо, бир улутту бир аша чаап аларды мактоо эмес. Оюнду оюнда көрө албай атабыз да. Бул биз спорттун бир түрү катары эле кабыл алсак болмок да. Жок, аша чаап эле анан негизи башынан баштап эле түшүнүп келип анан ажырым калып келди. Акыркы оюн мисалы мен ошондо башкы калдыз эле көчмөндөр оюнда 2016-жылы. Эсепте эле андай ажырым болуп калганын себептери көп. Биринчиден кыргыз командасы жакшы дайынданган. Экинчиден казак бир туугандарыбыз анчалык деле маани берип дайынданган эмес. Биз ага чейин маалыматтарды алып аттык. Оюн андан кийин дагы бизде баягы казак бир туугандарыбыздын көбү мында ошол учурларда биз кыргыздар келип адилетсиздик кылып оюнду жеңип алгандай болуп капа болушат да, баягы карапайым калып. Бирок мен ошол чындыктар жөнүндө да бөлүшкүм келип турат азыр учурдан пайдаланып. Бул жанагы Манас Ниязов менен стычканы айтып атат. Оюн башталарынын астында Самат тарых, бул тарых окуя, муну калың журт билиш керек. Көбү билбей эле бир тараптуу ой болуп атпайбы? Мына аны казак бир туугандар да тастыктайт, кыргыз бир туугандар да тастыктайт. 12 бала 12 ат тизилип турат жетекчилер менен, 24 тренерлери бар ал жерде, саяпкерлер. Мен айттым, мен башкы калыс катары өзүмдүн укуктарымды адилеттүү колдонгонго аракет кылам дедим. Оюн учурунда арбитрга Нураков Эзенкул болчу. Эгер ким наразы болсо, кайсыл гана тарап болбосун, эреже боюнча башкы калыска кайрылсаңар болот. Сизге? Мага. Башкы калыс катары биз мына ал убакта Матч ТВ, Орус Россия телеканалы мындай түз эфир кылып аткан. Алар 8 камерамен тартып атты. Ушунчалык мүмкүнчүлүк чоң эле. Кандай гана учур болсо, шашпай далилдеп бир жыйынтык чыгаранга мүмкүнчүлүк болгон. Аны баары билет. Айттым, 2ден ар бир командага 2ден мүмкүнчүлүк. Кандай гана наразычылык болсун, эгер арбитрга силер макул болбосоңор келгиле, биз Матч ТВнин жетекчиси менен сүйлөшүп койгонбуз. ПТСКсына кирип, оюнду ошол жерде көрүп, мен башкы калыс катары мен укугум бар эле. Ошол жердеги наразычылыктарды нары же бери кылганга. Бирок казак тарап 60 мүнөт оюн ичинде бир да жолу келген жок. Жанагы Манаский мындай да Манас эйманан атайлап кылган жобун баарыбыз билебиз. Оюн кызуу жүрүп атат, 0-0 болот, баягы күү менен келип, чындап эми эреже бузуу болду, ачык сөз, баягы кирип кетти. Ал жерде ошол чечим, калыстын чечими 2 мүнөттүк гана жаза мамы болду, ага казак тарап макул болду. Эгерде наразычылык кылып келгенде аны көрөт элек. Балким башкача чечим болмок. Эч ким кайрылган жок. Оюн бүткөндөн кийин Бактыбай Шырымкулов деген Казакстандын курама командасынын капитаны келди, жолуктук, айттым, Бактыбай наразычылык жокпу? Жок деди. Жанагы инцидент боюнча эмнеге кайрылып келген жоксуң десем, мен ал оюн алуучурга биз ошо 2 мүнөттүк жаза деп биз кабыл алдык, ошон үчүн келген жокмун деди. Ошо менен мынакей чынын айтканда ал жерде казак бир туугандар менен жакшы бир тууганчылык мамиледе узатканбыз. Андан тышкары дагы эл биле турган нерсе болгон. Ал жерге ким келген? Ал жерге Гани Ахматбаев, Казакстанда эң мыкты функционердин бири. Азыр Кулагер командасынын жетекчиси, Түркистан облусунун. Нурдавлет Момунов келген, ал Аулия Ата командасынын жетекчиси. Чындап муну 2 команда Казакстандын тарыхынын жартысынан көп ушу 2 команда. Башынан бери келатат, эң күчтүү команда да экөөнүн жетекчиси келди. Андан кийин Канагат деген бир тууган келди. Ал ошол убакта Мангыстау эле кайсы команда эсимде жок. Ал дагы ошол Казакстандагы 4 эң мыкты клубтун бирөөсүнүн жетекчиси болчу. Чындап каймактары келген. Алар менен биз федерациянын алкагында дагы өзүбүзчө дагы бай функционерлер, командалардын жетекчилери жолугушуу өткөрүп, 4 кыргыз, 4 казак кылып Лига чемпионов жаңы форматта жазында алар бизге келе турган болуп, күзүндө биз Асанбай Аскаровго бара турган болуп, өтө жакшы клубтук деңгээлде жакшы оюндарды уюштурабыз. Ошо сиздер макулдашкан сүйлөшүүнүн баары ошол Лига чемпионов деп атпайсызбы? Башка форматта баары ошо Тайгазандын бардыгы эрежеси менен болчу. Бардыгы Тайгазан. Бирок арадан 1 жыл өтпөй эле кайрадан эле Астанага чакырып атышат. Кайрадан эле өстөр айтмакчы Шеңбер. Чийинге деп атат. Ошол маалда бирден бир команданын барышына каршы чыккандардын бири сиз болгонсуз. Ушул жактан айтпайсызбы? Үчүн каршы болдум. Мен казак бир туугандардын жаңы оюнуна ичим тарып каршы болгон жокмун. Болгондо ал спорт жаш эле.
эч кандай ага чейин бир мамлекеттин ичинде да болуп көргөн оюн эмес. Эми бир оюнду дүйнөлүк деңгээлге алып чыгыш үчүн ал бир испытание, мындайча айтканда бир ошондой нерселерден өтүш керек да, тепкичтен өтүш керек, аны эл көрүш керек, эмне экенин, андай эч кандай болгон эмес. Туруп эле жаңы спорт анан дүйнө чемпионаты. Жаңы спорт анан дүйнө чемпионаты. Буга чейин болуп көрбөгөн. Жаңылык болду. Анан эми бизде мындай да канчалык баягы аракет кылсаң чоң кадам кылбай, ошончолук көп жаңылбайсың. Ошондо мен ошентип айткан оюм чындык, барбай эле коелу, азыр көрөбүз кийин кандай болот деп. Анан мурда биздин бир туугандарыбыз атын алмаштырып эле бизге бут тосуп келсе, казак кийин оюнун да өзгөртүп салышты да. Ошо менен азыр мен жанагы айтып аткан оюмда ошол болот да, экөө эки башка кетиш керек деген оюм. Азыр окшоштук жери деле калган жок. Мисалы, алда деле ат менен ойнойт, көкпарда деле, серке, буда деле. Топ деле канча жерде жүрөт. Футболдо деле топ бар, волейболдо, гандболдо деле, баскетбол, волейбол, бардык жерде деле топ бар, бирок башка оюндар, аты да башка оюн жүр. Ушул сыяктуу эле болуп калды да азыр эки оюн. Болбосо мен ата-бабаларыбыздын даанышмандыгына ушунчалык кээде суктанам да, Самат. Темир агабыз айтат да, биз айылдагы ар кайсы жердеги оюндарды көрдүк дейт. Барсак Оштутка бардык дейт, Чүйдөгү. Башаламан эле эреже жок оюндар дейт, уруш чатак. Анан карасаңыз, Талас облусунда башкача эреже менен ойнойт. Салттуу, эми аны канча миң жылбы, 100 жылдан бери ойнойт. Чүйдө башкача ойнойт. Көлдө башкача ойнойт. Нарында мына аламан ойноп келишкен. Түштүк жергелеринде бизде аламан деп коет. Торпо кулак чабышат, баткене теке. Ушул эле бир кичинекей алакандай мамлекеттин бардыгын көкбөрү оюну бириктирип атпай. Тайгазан. Бардыгысын бир баш үстүрүп турат. Торпо кулак ойногондо жүрөт, черлик ойногондо жүрөт. Бизде Таласта талпак деп коет, талпак чапканда жүрөт. И ар бир жерде оюн аталышы башка. Мисалы, көкбөрү деп эч жерде айтпайт. Түштүктө аламан улак деп коет. Бизде талпак улак деп коет, Чүйдө жер улак деп коет. Бардыгын аты да бир, эрежеси да бир болгон көкбөрү бириктирип атат. Бул көкбөрү бир эле Кыргызды эмес, бул Орто Азия элин да бириктире турган оюн болгон да. Максаты ошол болгон. Көкбөрү бир ат менен, бир эреже менен ойнойбуз деп. Мына казак бир туугандарыбыз ошондо эле секирип кеткен. Улутчулдук сезимдери басым болгондо көкпар деп коет. Болбосо казактын, мен дагы бир кайталайм, көкпар, жаппай көкпар деген өзүнүн улуттук оюну бар. Алга барса, кыргызың дагы, башка улутуң да барса, казактардан талаша албайт ал оюнду. 2000 өтө мыкты деңгээлде ойношот. Мынакей 2016 бүтүп атат. Андан кийин 2018 биздикилер барып атат. Сиз айтып атасыз, ой, то есть 2018 булар келип атышаттыр бизге. 2017 биз барып атабыз. Барбаш керек болуп атат, болчу деп атасыз сиз. Биздикилер чоң кишилер кийлигишип, анан барган деп атасыз. 2018 эле Казакстан келди кайра кетти, чек арадан кайра келди. Буларга деле чоң кишилер түрткүлөп эле курамасын алып келди. Ооба. Эмне максатта алып келди эгерде аларга эмнеге чоңдор же эски карызды утулуп коелу деппи? Ооба. Бул жерде Самат туура суроо бериңиз да. Миллиондогон көкбөрү күйөрмандары, көкбөрү чапкан адамдар, көкпар дейбизби, бир-эки саясатчынын курбандыгы болуп атат да. Карасаңыз, көңүлү жок болгондон кийин барганда саясий оюнга бары кабыл болуп атат да. Болбосо балбандарга ал кереги жок. Солдаттар болуп атат да, балбандар биздин тил менен айтканда, командирлер башка. Алар келди, биз мындай көкбөрүнү түшүнүп жүргөн адамдар тезинен эле билдик да. Алар келип аты жок келатканда эле билдик да эмне болор. Туурабы? Алар келип, алар билишкен. Эки команданы акыркы оюндардын жыйынтыгы менен эки группага бөлөрүн билген. Анан алар группаларынан бардык нерсени билип келип, алар Кыргызга утулуп берип, баягы карызды төлөш үчүн эле келишкен. Болбосо биздин көкбөрүнүн көркүн чыгарайын деп келген эмес. Эми мынакей, бул жагы түшүнүктүү болуп калды. 2018 жумура журт жакшы билет. Экинчи орунду Өзбекстан, үчүнчү орунду Казакстан алып кетип атат. Бирок ошондон кийин эми быйыл эгерде мисалы Өзбекстанга барбай турган болсок, Түркиядан көчмөндөр оюндарына жолуга турган болуп атабыз да. Кандай болот эми? Бул жака биз жогоруда айткандай эле же эгерде ошол жана жер улак бойдон калса, көкпар бойдон калса, барышыбыз керекпи? Же экинчи федерациянын түзгөнгө аракет кылмайынча барбай коюш керекпи? Эмне сиздин оюңуз кандай? Самат, мындай, бул жерде азыр казак бир туугандарыбыз көкбөрү
өтө опурталдуу оюн. Бул азыркы заманбап оюнга туура келбейт. Бул да тайгазандын айынан аттарда, балдарда жаракат алып атат. Келгиле баарыңар ошол түрк тилдүү элдер, ушу көчмөндөр оюн колдогон элдер келгиле биз көкпар чабайлы деп аракет кылып атат да. Бул өтө чоң адепсиздик, сый урматсыздык болуп атат кыргыз бир туугандарга карата. Ошо казак бир туугандарыбыз эмне кылса болмок, менин жеке оюм. Кыргыз бир туугандар ооба көчмөндөрдү негиздеген. Булар ошо көк бөрүнү илгертенен ойноп келаткан эл. Биздин бир тууганыбыз, кошунабыз бул оюнда оюн кете берсин өзү менен. Биздин оюнду кабыл кылгылачы, урматтуу туугандар. Көкпарды мына жаңы оюн, бул көк бөрүгө окшошпойт. Мунун аты да башка, ичинде оюн жүрүшү да башка. Бул жаңы оюн деп киргизип бергиле десе, максатка ылайык болмок. Бул эми азыр биздин эле аракетибизден келди. Мисалы бул көк бөрү федерациясы месели улуттук спорт, Кыргызстан спорт комитети, президенттик аппараттан бери киришип, биз биринчи иретте ошол тышкы саясатты калыбына келтиришибиз керекпи? Биз бул жерде мындай да, биздин азыр атка минерлер бар беле. Эмне үчүн көк бөрүнү жок кылып көкпар болуш керек? Маселе бул жерде мындай болуп атпайбы? Биздикилердин бул казак бир туугандар бардык адамдардын башын чаташтырып аткан нерсе эмне болуп атат? Бул оюнга бул жакшы эмес. Мына оюнду тандагыла деп атат да, көкпарды тандалып атат. Бул эми адамгерчиликсиз болуп атат да. Болбосо биздин оюнду деле киргизгиле, каалаганы кайсы каалаган спорттун түрүн чаба берсин десе, бул адамгерчилик болмок. Бул бардык максатка ылайык болмок да. Азыр эмне болот? Булар күчкө салып баягы ошол Туркия мамлекетинде мисалы азыр атка минерлерге барып эле биздин спортту жамандап, өздөрүнүн спортун, биздин спорттун ордуна койгон аракетин кылып атат да. Бул эми эч кандай бир адамгерчилик нормаларга туура келбеген нерсе да. Демек бизде азыр көк бөрү федерациясында бирден бир негизги тапшырма, мисалы жаңы жетекчилер Кыргызстанды кое туруп эл аралыкка кириш керек экен да. Ооба, биздикилер азыр мындай да, өзү бар федерация көк бөрү. Ошол федерацияны эле өзүнүн максаты менен иштетиш керек. Ал жакта мисалы азыр президенти ошол именно бизге бут тосуп жүргөн адамдардын бирөөсү, казак бир тууган. Анан ал федерациянын азыркы ишин тактап, кайра жаңы президент шайлап, ал ким кайсы улуттан болот, кайсы мамлекеттен болот, ал маанисиз. Иштей турган, анткени федерацияга келген адам ага улутчулдуктан биринчи, ошо федерациянын иши биринчи орунда туруш керек да. Ким болбосун, мисалы Афган бир тууган келсе дагы көк бөрүгө келди, президент болуп, ал көк бөрүнү өнүктүрүш керек, болду. Ошол сыяктуу ошондой бир адам келиш керек, анын түзүмдөр алмаш керек дагы, көк бөрү өз алдынча кетиш керек, мен жеке оюм. Анткени барып алып туруп, бул оюн жакшы, бул оюн жаман деген, анан алардын келтирген аргументтери боюнча бир аз маселе кылайлы. Казак бир туугандар Тайгазандан эмне үчүн Тайгазанды ойнобош керек деп башка мамлекеттердин башын айлантып аткан аргументтер булар мындай да. Биринчи эле Тайгазан кооптуу дейт аябай. Мен бул суроого ошол Тайгазанда негиздеген адамдардын сөзүн келтирейин, тарыхый. Темир ага айтат, Рахматулла айтат, мынтип айтат. Биз дейт ошол Болот экөөбүз, Шамшиев Болот. Эми булар чындап бул кыргыздын чыгаан уулдары экен да. Бир оюн, мен азыркылар бир түзүлгөн оюнду ойной албай атабыз. Булар жок нерсени бар кылган адамдар. Биз ушул оюнду чыгарып атканда спорттун түрү катары эң биринчи эрежелери так. Экинчиден ошол эң кызык жери дейт, ошол гол салым, улак салым салынып аткан учур болуш керек. Мисалы башка спорттордон карасак, хоккейде деле шайба кирип аткан жер, футболдо ошол жери ушунчалык кызыктуу болушун кааладык дейт. Анткени кызыктын баары ошол жерде деп түшүндүк дейт. Деп анан кийин канча гана варианттарды көргөн эмес. Бир күнү Болот байке дейт, офиске шашып келип калыптыр дейт, түш көрдүм деп. Эми бардык эле адамдын оюна түш кире бербейт окшойт да мындай нерселер. Түш көрүп, анан Тайгазанды түш көргөн. Анан бул жерде мындай карасаңыз, биз ата-бабаларыбыздын ошол өтүп кеткен аталарыбыздын данышмандыгы. Мисалы караңыз, мен бул спорт баягы көкпарды жаман дебейм. Көк бөрүнүн жакшы жагын гана айткым келет да. Эмне үчүн? Мисалы караңыз, хоккейде дагы, футболдо дагы жалгыз чабуулчу калса, бирок бир тоскоолдук бар. Вратарь деген, дарбазачы. Сен жалгыз чабуулга хоккей шайба менен өтсөң да, топ менен өтсөң да, сенин бирөө максатыңа жеткизбей отурган бирөө бар да. Дарбазачы бар. Көп учурда максатына жетпей калат чабуулчу. Бирок көк бөрүдө ал ат менен бирөөдү коюш болбойт. Оюндун жүрүшүнө туура келбейт, ылайык келбейт. Ошондой күү менен келаткан адам бир атчан турган болсо, уруп кетсе, ал адам өлүп да калышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин ата-бабалар буга бир табигый, искусственный мындай бир тоскоолдук жаратайын деген.
баягы женелер бар жерге таштап койгонго караганда даже ал өзүнүн сөзүнөн уккан. Анткени биздин салттуу улактын баары жерге ташталып чабылган да. Баягы такымын ачып коет экен, улак түшүп калат экен, кульминация жок дейт да баягы. Түшпөй калып, секирип кетип, кармап калып, андай жок. Ошон үчүн ошондой учурду биз пайда кылгыбыз келди, мындай драматизмге толо турган. Анан Тайгазанды карасаңыз, жалгыз чабуулчу чыкса да, сенин астыңда бир атайын бир тоскоолдук бар да. Сен ат салыш үчүн, максатыңа жетиш үчүн атыңда токтош керек, атыңда үйрөнүү болуш керек, өзүңдө эпчилдик, шамдагайлык, техникада болуш керек. Мындайча айтканда кызыктуулугу жагынан салыштырганга мүмкүн эмес. Анан биздин Тайгазандын уникалдуулугу ушул жерде болуп атат да, баягы оюндун ушунчалык кызык болгондугу. Анан мисал карасаңыз, эң кайсы гана спорт болбосун, гол киргизүү учуру эң кызыктуу. Мисалы, буга далили катары карасаңыз, кээрки оюнчулар бар, 10 жолу эң чыгат, 1 жолу салат. Бирок ага караганда бир оюнчу бар, өтө атак даңктуу. 10 жолу гол салса, 9-ун бирөөдөн пас алат, бирок гол салат да. Улакты салым салат. Бирок анын даражасы элдин арасында дагы өйдө да, анткени эмне эңгенге караганда дагы салымды салган учур өйдөлөк тургандыгы үчүн. А бизде азыр карабызбы, биздин мен көкпар жөнүндө сүйлөй эле салттуу улактарды айтайын. Бизде ал жакта эңген жери маанилүүрөөк. Эңип алгандан кийин салыш максатка жетиш оңойрок. Тескерисинче эңүү процесси оорураак. Биздин Тайгазанда болсо көбүн эсе салыш оорураак да. Анан айырмачылык ошол жакта. Анан алардын мына травма болот деген сөзү бул туура эмес. Мына бизде болуп аткан практикадан айтайын. Аттар жаракат алып атат. Айткандай дайындыгы жоктон. Анан көбүрөөк чабылып калат. Кээ бир аттар эмне үчүн көбүрөөк чабылып калат? 12 бала болгондон кийин дагы 12 баланын деңгээли ар кандай экен? Лидер балдар жакшат минет. Лидер балдар оюнда көп жүрөт дагы, көбүн эсе ошол лидер балдардын аттары жаракат алат да. Анткени берки аттар мисалы 20 мүнөт чабылса, алардын аттары 40 мүнөт чабылып калат. Баягы чоюлуп калат дагы, ошондон травма болуп калат. Болбосо ал жерде Тайгазан мына Кудай буйруса жакшы жолго түштү. Ошол 2006-жылы, 2007-жылы темир агаларыбыз көксөп жүргөн жанагы резина Тайгазан деп, мына ошого биз 2014-16-жылдары жетип атабыз да, 15-жылдары. Эми кандай болот эми, мисалы үчүн Түркияга чечип койсо, биздикилер жетишпей калса, жер улакка деп. Биз болсо азыр мисалы Ноорузда команда, клубтардын баары бизде азыр жанталашып атышат. Сборныйга киришибиз керек деп биякта дайынданып атышат. Тиякта чечилбей турат биздин негизги принципиалдуу маселебиз. Эгер ушул бойдон чечилбей алып эле жерге чабабыз болуп калса эмне болот? Бул боюнча мына буга биздин атка минерлер оң же терс чечилине себепкер болот. Анткени биздин өзүбүздүн улуттук оюнду коргой албаса, мисалы караңыз, күрөштө эч ким казак күрөшү жаман деген жокко. Казак күрөшүн күрөшүп атпай баары. Эч ким кыргыз күрөшүн жаман деген жокко. Мисалы мен ошол Казак күрөш федерациясындагыларга рахмат айткым келет. Келип ал кыргыздын күрөшү болбойт. Биздин күрөштү киргизгиле деген жок. Ал 7-8 улуттун күрөшү жүрүп атат. Карасаңыз окшош эле. Бир аз эле айырма. Эмне үчүн көкбөрү менен көкпар өз-өзүнчө чабылбаш керек? Биринчи маселе. Экинчи маселе, эгерде күчкө салып, ошончолук адепсиздик кылып, биздин көкбөрүнү жок кылып, көкпарды орнотуп койсо, бул кыргыздар үчүн эң чоң утулуш болот. Анткени өзүбүздүн негиздеген көчмөндөр оюнунда өзүбүздүн нукура оюнубузду алдырып коюш бул өтө бир чоң жоготуу болот. Эгер андай болуп көкпар эле жер ойнотулган болсо, анда барбай эле болуш керек. Мен дагы бир айта алайм, Самат. Кыргыз жок, казак бир туугандар көкпарын эч жакка алып чыга албайт. Эмне үчүн? Караңыз, кыргыздай атаандашты бул Кудай дайындады да кыргызды. Казак эли, Казакстан мамлекети, мындайча айтканда, искусственный жол менен тарбиялап чыгышына өтө көп убакыт керек. Анан дагы ал болобу, аны Кудай билет. Анткени көкпарында, мейли казактын көкпарын алайын, акча жок. Европалыктар кызыга турган бир акча жок. Ал жерде бир жылдыз оорубуз менен ооруйн деген эч кандай максат жок да. Алар аттарын травма кылып бул оюнга кирбейт. Бул оюнду бир гана кыргыз, өзбек, тажик, казак чоң деңгээлге алып өтөт. Ошондуктан эгерде жакшы болот, көкпар дагы көкбөрү да кирип, казак менен кыргыз сүйлөшүп, биз сенин көкпарыңа бир команда коебуз, жакшы. Сен биздин көкбөрүбүзгө бир команда кой деп, 2-2ден команда апарабы, же экөө бир жак ойнойбу. Ошондой кылса, анда казак үчүн да жакшы болот, кыргыз үчүн да жакшы болот. Дүйнөлүк коомчулук убагы келгенде
Тайгазан тандайбы, Жерулак тандайбы, ар ким өзүнүн ыктыярында. Мисалы биз мажбур албайбыз да бирөөдү сен жүздөөгө күрөш, же самбого күрөшпө дебейбиз. Же сам ар ким өзү тандап алат. Ошондой тандоого мүмкүнчүлүк бериш керек. Мына казак эли, казак мамлекети, мына азыр биз Кыргызстан барып туруп, Казакстанга барып, Көкбөрү федерациясын ачайын десек да бут тозот да. Улутчулдук сезимден улам. Болбосо башка спорттун түрү эмне деген гана кирип атат эй. Миңдеген спорттун түрү кирип атат четтен. Аты биздин ата бабалар укпаган атын. Биздин өзүбүздүн салт санаага ылайыгы келбеген спорттун баары кирип атат. Аларга бут тоспойт. Көкбөрүгө бут тозот азыр. Балким азыр Казакстандын саясатына жакшы, өтө улутчулдук сезимдерди өтө бийик койбой, адамкерчилик, бир туугандык мамилени өйдө койгон адамдар пайда болуп, Көкбөрүгө да уруксат берип, бизге дагы келген уруксат берип, жакшы мамиле түзүлөттүр балким. Мейли эми бул жагын эми Казакстандын тарап бир жакшы пикирге келет деп үмүт арталы. Эми ал жакта деле жаман эмес. Казакстан Тайгазандын деле тарапкерлери көп. Аларды деле ЖКЛ деп өздөрүнчө аракет кылып атышат. ЖКЛ мисалы үчүн мамлекет тараптан каржыланбаса дагы булар да көрсөтүп атат, өздөрүнчө бүчүр алып келе атышат да. Ал жак менен деле мамиле бар. Эми үмүт арталы эми. Чын эле көк бары болсо көк барын деле тартса тарталы сиз айткандай. Көк бөрү болсо ал эми биздин спорт дегендейчи. Эми өзүбүз жакка кайрылалычы. Эл аралыктан жыйналып келип өзүбүзгө кирели. Норус турнири башталар алдында турат. Жогорку лига 6 команда, бирок биринчи лигада болуп атат да кептин баары. 30га чукулдап атат, 25 деп атат. Эми ошонун тегереги да. Негизи кандай? Ошол реформабы же кандай кылып ушуну тартипке келтирсек болот дегендейчи. 25 команданы бир 10 күндүн ичинде ойнотуп салды эле. Аттарыбыз деле ошончо кыйналып атат. Балдарыбыз деле мисалы үчүн кээ бир командалар дайынданбай деле келип атат. Ошончо дагы ойноп атат. Ушул жагынан эмне кылышыбыз керек? Негизи биринчи лиганычы. Же жогорку лиганы да кошуш керекпи билбейм. Сиздин көз карашыңыз кандай ушул жагда? Менде бул боюнча эки ой бар. Негизи лигаларга бөлгөнүбүз аябай туура болгон. Анан азыр эки ой бар да, мен федерацияга сунуш кылып келатам 2 жылдан бери, бирок азырынча колдоо таба элек. Чек коюш керек. Бизде мындай да, кайсыл жерде тартип болсо өнүгүү болот. Кайсыл жерде эң баштык болуп, башаламандык боло берсе, өнүгүү болбойт. Менде азыр эки ой бар. Ошол биринчи лиганын санын 12 кылып, жогорку лиганыкын 6 кылып. Экинчиси биринчи лиганы 12, экинчи лиганы жогорку лиганы 12 кылыш керек деген эки сунушум бар да. Эмне үчүн бирөөсүндө 24 команда, жалпы бирөөсүндө 18. Бизде мындай болот да. Бир аз азыр биз мунагу оюн талаалары аябай биздин оюндун жүрүшүнө кээде терс таасирин көрсөтүп атат. Мисалы биз 60 мүнөт 3 тайм багы өтө оор болбогон талаада жеңил, сонун. Бирок ысык көлдүкүндөй болгон жерде аттардын да багы энергиясын жоготуу көбүрөөк болуп, аттар көбүрөөк чарчап, анан мунагу 20 мүнөттүн 3 тайм кээде оюн көп болуп кетсе, 4-5 оюн зыянын берип коюп атат. Ошондуктан мен жеке оюм ушундай. Биринчи лигадан дагы, жогорку лигадан дагы командалардын көбү качып атпайбы, көрүп атасызбы? 5-чи болгон же 6-чы болгон команда эле биринчи лигага качып, максаттары билбейт да. Болбосо жогорку лигада ойноп жүрүү өзү максаттардын туу чокусу да. Бирок биздикилер ошо чемпиондукту самап эле биринчи лигага качып берет да. Болбосо тажрыйба жагынан дагы, башка жагынан да жогорку лигада жүрүү абзел да. Бирок практика көрсөтүп атат, биздикилерде 4 эле жакшы команда болуп, азыр 2 команда ушинтип эле качып атат ылдый. Ошолорду качпаш үчүн 12 кылсак кандай болот деп ойлоп атам, 4 группа кылып мисалы, бир сунуш. Убакыттарын багы аларды регламентте караса болот. 4 мыктыны 4 группага бөлүп, илгери ушундай эле болуп келген. Анда бир мүмкүнчүлүк болот, качканда аз болот. Анан дагы команда көбөйөт. Эгерде биз 18 кылып койсок, негизи 12ден ашырганга болбойт. 12ден ашырганга болбогонунун себептери мындай да, оюндун жүрүшүнө биз максимум 4 оюн кыла алабыз бир команда үчүн. 4 оюндан ашык аттар чыдабайт. Такыр эле чыдабайт. Ага сен кандай гана фармакология колдонбо, график түзгөндө деле 20-30 күн жүрө албайбыз да биз. График деле бир 10 күнгө чейин болот. 4 оюн. Биз ошондой 4 оюн кылыш үчүн команданын саны максимум 12 болуш керек экен. Алар да группага бөлүнүш керек. Анан
12 кылсак жакшы болот. Бирок бул квоталарга биз чек койгондо биринчиден эң жакшы жери мындай болот, облустагы федерациялардын президенттери күчкө ээ болот. Алардан аттай эч ким кетпейт, алардын уруксаты менен болот бардыгы. Андан тышкары мисалы Нарынбы, Кысык көл дейбизби, Жалал Абад бардыгы бир команданы негиз кылып топтоп алардын башынын биригишине себеп болот. Чектөө болгондон кийин мисалы бизге Нарынга айттык. Нарын прямой мисалы түп-түз келет бир команда кое алат. Экинчиси зональный балким отборлордон өтөт мисалы. Көлчү, Нарынын ортосунда оюндардан болот дегенде эле Нарын федерациясына бул мындайча сигнал болот да, кой. Бир күчтүү команданы түзөйлү. Ал барып түздөн түз кирсин, экинчи командабыз деле отборго катышат экен. Экинчисин да түздөйлү, түптөйлү. Сен өз-өзүнчө болбойт. 6-дан 5-тен чыгабыз деп, мындайча айтканда, облустардын ичиндеги ынтымакка да себеп болот. Андан тышкары дагы оюндар өтө сапаты да көтөрүлөт. Татынакай оюндар болот деген мен сунушту айтып жүрөм. Ал менин сунушум былтыртан бери 6-12. Бирок быйыл азыр бир ой келип атат, 12 кылсак кандай болот? Анткени биз 6-12 кылганда көбүрөөк чектеп коет экенбиз дагы. Мындайча айтканда, анткени биз жогорку лигага биз квота менен киргизе албайбыз. Алардын бардыгы өздөрү мындай заслугасы менен, мындайча айтканда, ошол нерсени татыктуу жол басып өтүп кирген командалар болот да. Келип эле команда жогорку лигге кире албайт. Аларды квотага киргизбеш керек деп менин проектимде. Берки квота мисалы 12 команда болсо, 7 облус 2 шаардан бирден түп-түз келет команда. Жана 3 команданы зональный отбордон өтүш керек. Деп мисалы Чүй, Көл, Нарындан бир команда, Бишкек, Талас, Жалал Абадта бир команда, балким Ош шаары, Ош облусу, Баткенден бир команда. Ошондо 12 команда болот деп мен бул сунушум болчу. Анан эми бу жерде мындай маселе да бар да, мисалы Ош шаары же Бишкек шаары канча команда кое алат? Эгерде мен Ош шаары Ала Тоодо коюп атпайбы, эгер башка команда кое албаса, алар кат жүрүндө мунун баарын келтирип койсо болот самат тартипке. Эми ушул тартипти кылыш керек. Балким менин сөзүм азыр көп күйөрмандарга жакпайт, баягы чек койгондо кандай болуп калат. Негизи мен деле түшүнүп атам, туура эле экен. Бирок ошондо 3-лигада болуш керек болуп калат. Мен ошо айтып атам да, 3-лига болгон бул мындай болот да. Биз азыр бул оюндун баарын көбөйтө бергенде бул минус жактары да бар да. Биз 3-лига түзбөстөн 1-2 лига кылып, жана балким 12-12ден кылып, жогорку лиганы 1-лиганы. Бирок калган оюндар облустук деңгээлде көбүрөөк болсо, баягы ошол жактан тандалып анан бул жакка келсе деп, анткени бул жакта деле оюндар бир жылда 3 жолу болуп атпай ашып кетсе. Максатка ылайык болот дагы, бул жака ошондо накта профессионалдар, андан тышкары чындап спорттук көз караш, тартип бардык жактан оңолуу болот эле да. Бизде мисалы бир көп эски кишилер мындай мисал кыла берет да. Болот Черниязовдун убагында тартип жакшы эле, андай эле, мындай эле, ооба. Буга макулбуз, бирок анын себептери да болгон. Биринчиден Болот Черниязовдардын байге фондулары өтө чоң болгон. Миллион сом деген элессеңиз, 2005-жылы $30,000 болгон, 2005-жылы $30,000 эмне гана келбечи. Биринчиден, экинчиден аларда квота болгон, бир областан бир гана команда болгон. Мен бала болуп көрүп калдым, Талас облусунда кадимкидей февраль айында отбор болчу. Уткан районбу же командабы, анан калгандарын тандап алып, анан Бишкекке келчи. Анан бир команда келсе тартипти сактайбы? Кандай сактабайт экен? Баш ээби байгелердин баары миллиондоп болуп атса, чындап калыстардын деңгээли өйдө болуп атса, тартип ошол убакта оюн тартип болгонуна көп нерсе себеп да. Бизде азыр кандай? Бизде азыр облустук президенттердин иштери дагы мындайча айтканда уставка туура келбейт, көп эле аларды укпайт эч ким. Облустук президент мисалы эмне жумуш кылат? Ал азырынча системалык түрдө эле облустун улагын өнүктүргөнгө эле акча чыгарып эле жүрбөсө, эч кимди башкара албайт. Азыр жаңы эрежелер кабыл алышыптыр тартиптерди. Шаар бир команда облустун федерациянын президентинин уруксаты менен келет деп. Ал деле баягы мындай жөнөкөй эле мындай формалдуу эле, болбосо аны деле ишке ашыр. Эгер биз жанагынтип квоталарды киргизсек, чындап баягы ошончолук сапат да өзгөрөт, тартип да өзгөрөт да. Ага азыр мындай болуп атпайбы? Бир команда түшү оңой болот да. Бир шайлоого бир саясатчы келет экен, бир командага 500,000 же миллион берсе эле команда болуп келе берет экен. Болду. Ал максаты же анын келечегин да карабайт. Болду, бир оюнга келет. Анан бизде Кыргызда да мындай да. Көчмөн элбиз да, кыргыз, казак, өзбек баарыбыз эле. Биз мындай
урууга бөлүнүп кетебиз, айыл бөлүнүп кетебиз, район бөлүнүп кетебиз. Бул биздин эми табиятыбызда бар нерсе. Анан бул нерселердин бардыгы биздин жанагынтип бириккенге барьер болуп атпайбы? Жанагынтип ар ким келе бирдек акча берип кое берсе, каалаган келе берет экен, өзүнүн атасынын атын кое алып элечи. Эми акырындап жыйынтыктайлы Рамис мырза. Жакшы маек болду. Бир жакшы ой пикирлериңизди менен бөлүштүңүз. Калуу тилектер, эки микрофон. Эми мен бардык жалпы кыргыз көкбөрү күйөрмандарына, казак көкбөрү күйөрмандарына кайрылгым келет. Биз бүгүн сүйлөгөн сөздөрдүн бардыгы жалпы казак улуту жөнүндө, жалпы кыргыз улуту жөнүндө сөз болгон жок. Бир гана ошол тармактагы жүргөн адамдар жөнүндө сөз болду. Көкпар тармагында, көкбөрү тармагында жүргөн адамдар жөнүндө сөз болду. Жалпылап биз эч кимди капа кылайын деген жокпуз. Ичинен көрүп, билип, түшүнгөндөр сөз ээси өз ээсин табат. Анан мен суранам ушул YouTube'да, Instagram'да бир жакшы сөздөр жазышак. Анан кийин мынау аттарга деле, жылкы жаныбарга деле бир жакшы жерлердин аттарын кое алат. Мен буга каршымын. Бул туура эмес. Мен аксакалдар менен акылдашып көрдүм. Азыр бир Талас деген ат жүрүп атат да, бир Instagram'да достук командасын. Эми бир облустун, бир ыйык Манас эпосунан бери келаткан бир жакшынакай жердин атын бир атка ыйгарып койгон. Бул туура эмес көрүнүш. Мына ошондой жакшы жерлердин атын бир аттарга койбой эле койсок, бир ылайыксыз нерсе деп ойлойм мен. Мен бул жеке оюм. Андан тышкары кайрыларым казак бауырларга, казак бауырларыбыз чындап көкбөрүдө, көкпарда орду чоң эл. Булардын улуттук, мен азыр көкпар жөнүндө айтайын, улуттук жаппай көкпары. Бул жаппай көкпарында менмин деген мыкты балбандар, чексиз, сандары өтө чоң, аттары да өтө мыкты. Биз эч убакта казактын жаппай көкпары жөнүндө жаман сүйлөгөн эмеспиз, сүйлөбөйбүз, талашпайбыз дагы. Бул казак элинин улуттук оюну. Атам замандан бери келаткан казактардын чапкан оюну. Мен ушу каалайт элем, мына Абилхан атабыз жөнүндө биздин балбандар суктангандай союз убагында. Мен ал кишиге да насип кылса барып бир учурашам деген ниетим бар. Азыркы мыкты мына Курманбек Турганбек деген балбандар эмне үчүн көкбөрү ойнобош керек? Эмне үчүн казак менен кыргыздын мамилеси оңолбош керек? Мына ошондой мыкты балбандардын карьералары өтүп кетип атат. Алар өзүнүн карьерасынын мыкты бир деңгээлин көрсөтүш үчүн карьерасындагы бир ой, алар сөз жок, эл аралык даражада деңгээлде оюндарды көрсөтүш керек. Клубтук форматта болобу, курама командалардын ортосунда болобу, биздин Манас Ниязовго окшогон мына мыкты жигиттер мынакей клубтук деңгээлде эле карьерасы мындай аяктап баратат да. Ошону мен каалайт элем, казак менен кыргыз ушул оюнду улутчулдук сезимин калтырбай, оюнду бир оюн катары эле көрүп, бул жөн эле бир оюн. Футбол, хоккей сыяктуу эле оюн катары көрүп, чогуу өнүктүрүп, бири-бирибизге каттап, күйөрмандык кылып, биздин географиялык абалыбыздагы бул оюнду өнүктүргөнгө бөлгө берет. Улуттук каада салтыбыздагы аттын үстүндө бекем мыкты казак менен кыргыздай, өзбек, тажиктей болуп дүйнө жүзүндө башка элдер отура албайт. Мына ушул улуттар биригип жакшы бир көкпарын болсо көкпарын, көкбөрүнү болсо көкбөрү жакшы деңгээлге көтөрсөк деген оюм. Кыргыздарга дагы мына тарыхты билип, казактар союз убагында да бизди көп утуп турган, буга чычалабастан жакшы мамиле кылайлы. Казак менен кыргыздын ортосунда тайгазан болгон кезде деле мындай тең-тең статистика боюнча биз деле алардан бир баш өйдө болуп кеткен жерибиз жок. Кыскасы, казактын да мыктылары бар, кыргыздын да мыктылары бар. Ошо мыктыларды сыйлап, бөлүм жарылбай, баягы казак менен бир боорум, кыргыз менен бир боорум деп сөз менен эле эмес. Бир иш жүзүн ашырайлы. Бул эми оюнду ойной албай аткан эки улут мен башка жерлерден кантип биригетин билбейм. Оюнду оюндай көрүп, бир жакшы деңгээлге чыгарсак деген ой тилегим бар. Мен эч бир улутту басмырлоо аракетин көргөн жокмун. Казак элинин да мыктылары көп, кыргыз элинин да мыктылары бар. Бирөөдө бар жакшылык, бирөөдө жок. Казакка да Кудайым өзүнө жакшы жерлерди берген, кыргызга да берген. Бирок билиш керекпиз, казакта да бардыгы төп келишкен эмес, кыргызда да баары төп келишкен эмес. Кемчилик баарыбызда бар. Рахмат, Рамис мырза. Студиябызга келгениңизге. Көкбөрү жаатындагы мыкты эксперт деп айтсак болот, адис деп айтсак болот. Ошол эле Талас Федерациясындагы 2013-18 жылдагы туруктуу өкүлү, вице-президенти. Белгилүү калыс, ошол эле башкы калыс 2016 жылдагы. Рамис мырза, эми сиз тууралуу көкбөрүдү айтып берсем, эмне көп экенин жогоруда сөзүңүздөн эле билди окшойт көрөрмандар. Рахмат дагы жолу келип, ой пикирлериңизге дагы жолу ушундай кайрылсак дагы келип ой пикириңизди айтып туруңуз.
кенен кесир төгүлүп чачылып каналды көрүп көп чыгарып бергениңизге да чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, сиздин дагы. Рахмат, чоң рахмат.